Химия сабагынын мугалими Жумамедин Онурзат Шайлыбековна. Саламатсыздарбы, урматтуу 7-класстын окуучулары. Бизди курчап турган дүйнө көптөгөн заттардан турат. Бүгүн биз алардын химиялык курамын өзгөртпөстөн туруп, сырткы белгилери боюнча тааныганды үйрөнөбүз. Заттын курамын өзгөртпөстөн, алардын сырткы белгилери боюнча айырмалап билүү бул физикалык касиеттер деп атайбыз. Физикалык касиеттерге заттын физикалык касиеттерине заттын агрегаттык абалы, түсү, жыты, даамы, кайноо жана балкы берүү температуралары жана жылуулук, электр өткөрүмдүүлүгү кирет. Анда келгиле биз силер менен бүгүн кээ бир заттардын физикалык касиеттерин изилдегенге аракет кылалык. Ушул заттардын физикалык касиеттерин далилдеш үчүн бизге айнек идиштеги суу, туз, электр зымдары, электр өткөрүүчү зым, металл, калем, эки идиш, бирөөсү металлдан жасалган кашык, экинчиси керамикадан жасалган кашык. Андан акыркыда биз мында суунун, башкача айтканда эритменин электр өткөрүмдүүлүгүн, температурасын жана эритмедеги туздардын эригиштүүлүгүн текшерүүчү прибор керектелет. Анда биринчи баштадык. Азыр эки идиштин эң биринчи болгон, азыр кээ бир физикалык касиеттерге көңүлүңөрдү бурсам. Колумда бирөө металлдан жасалган, бирөө керамикадан жасалган кашык. Ушул эки кашыктын кайсынысы бекемдүүлүгүн текшеребиз. Демек, бекемдүүлүк бул физикалык касиет, заттын физикалык касиети. Мисалы, мен балканы алып, кашыкты чаап көрөм. Бир-эки жолу. Бул кашык өзүнүн формасы гана өзгөрдү, ал эми эч кандай талкаланып кеткен жок. Ал эми керамикадан жасалган кашыкты көрөбүз. Тилекке каршы, керамикадан жасалган кашык талкаланып калды. Демек, кайсы заттын экөөнүн бирөөсү бекем? Демек, металлдан жасалган кашык бекем болуп саналат. Эми болсо керамика бырчаланып, талкаланып кетти. Демек, бул анча бекем эмес. Экинчи физикалык касиет бул металлдардын ийкемдүүлүгү. Металлдардын ийкемдүүлүгү деп эмнени айтабыз? Мисалы үчүн, эгерде металлды алып, мынтип ийсек, бул ийилет. Демек, бул металл ийкемдүүлүк касиетке ээ. Ал эми ошол эле керамиканы алып жазсак, бул ийилбейт. Демек, металлдардын көбүнчөсү ийкемдүүлүк касиетке ээ. Дагы биринчи ийилчээк, дагы ийкемдүүлүккө, мисалы үчүн, силердин колуңарда турган бул фольга, бул алюминий зымын атайын катуу басым астында кысканда мына ушундай болуп, катуу басымда ушундай болуп, жука алюминийден фольга жасалат. Муну каякта колдонорун албетте баарыңыздар билесиздер. Экинчисинен дагы бир, мисалы, карандашка деле мисал келтирип көрөлүк. Карандаш сынат, ал эми дагы бир жолу карандаш менен зым болсо, бул сынбайт. Эгерде кандайдыр бир күч жумшасак, бул кайра күч жумшай берсек, бул сынышы мүмкүн, багышы мүмкүн, бирок калемдей болуп тез сынып кетпейт. Экинчиден, туз баарыңыздар билесиздер, туздун сууда эрүү касиети бар. Мисалы, анын касиетин текшериш үчүн, мисалы, бул приборду күйгүзөм. Азыр мына күйгүзүп 0, баарыңыздарга 0 ppm сууга салсак, сууну стаканга куюп алабыз. ppm текшергене келгенде, суунун азыркы суунун температурасы комнаталык температурада 18 градусту көрсөтүп атат. Ал эми сууда эригиштүүлүгү, туздардын эригиштүүлүгү азырынча 3 чискен. Ал эми азыр сууну
сууга тузду салып эритип көрсөк. Өзгөрүп көрүптөр. Туз сууда эрийт. Эгерде аны текшерип көрсөк, демек ppm кадимки ичүүчү суунун ДДС метри менен текшергенде бул жерде эриген заттардын саны 125 ppm'ди көрсөтүп жатат. Демек кадимки сууга тузду кошкондо, кадимки биз ичүүчү тузду кошкондо, туз сууда жакшы эрип, анан 9943 ppm'ди көрсөтүп жатат. Демек туз сууда жакшы эрийт деген физикалык касиетти далилдеп жатат. Эми бүгүнкү алган билимибизди каякта колдонобуз? Мына ошол мисал келтирип көрсөк. Мисалы, металлдын ийкемдүүлүгүнөн алюминий фольгасы жасалса, алюминий металлынан, мисалы суу 100 градус Цельсийде кайнайт, бирок баардык заттардын кайноо температурасы 100 градус эмес. Анын ар бир заттын өзүнүн белгилүү болгон кайноо жана балкуу температураларына ээ. Мисалы, азотту алып көрсөк, азоттун эң төмөнкү температура, кайноо температурасы минус 195 градус Цельсийде кайнайт. Ошондуктан кадимки шартта, кадимки комната температурада азот газ абалында болот. Мына ушундай ар түрдүү физикалык касиеттерге ээ болгону менен баардык заттардын өзүнүн ар түрдүүлүк колдонуштары дагы ар түрдүү болуп саналат. Анда эмге келе дагы бир заттардын физикалык касиеттери боюнча силер менен талдап көрөлүк. Мисалы, электрөткөрүмдүүлүк. Бизди көрүнгөн мына бул провод, бул ичинде мындай болгон электр зымдары бар. Мына бул жез зым, ушул жез зымы абдан жакшы электр өткөргүчтүүлүккө ээ болгон металл болуп саналат. Аны мисалы үчүн ток булагына туташтырсак, мына көрдүңүздөр, кадимкидей мына мынтип плитка ушул электр өткөрүмдүүлүгү тогу менен иштеп баштайт. Муну өчүрөбүз. Кандай ойлойсуздар? Эгерде бирок тилеке электр зымын мисалы сыртынан каптап туруучу пластмассадан жасалган каптоочусу бар. Эмне үчүн пластмасса колдонулат? Демек, карама каршы зым, жез зымы электр тогун жакшы өткөрсө, ал эми пластмасса биздин коопсуздугубузду сактап туруш үчүн, эгерде муну биз ачык түрдө болуп калса, муну колдонгондо бизде ток өтүп кетиши мүмкүн. Ток тартат, адамды ток тартат. Демек, адамды ток тартышы бул ден соолукка абдан зыян. Ошон үчүн биздин коопсуздугубузду сакташ үчүн атайын пластмассадан жасалган, пластмассадан капталат. Демек, пластмасса бул электр тогун жана жылуулукту жакшы өткөрбөйт. Бул изолятор болуп саналат. Мына ушундай ар түрдүү физикалык касиетке ээ болгон заттарды мына бүгүн биз силер менен талдап, колдонулушун жана силер менен бул жерде кыскача эксперимент катары дагы эксперименттин жардамы менен далилдеп көргөнгө аракет кылдык. Анда азыр силерге тапшырма, мен азыр силерди алган билимди баалоо максатында тапшырма берип көрөйүн. Ойлонуп көрсөңүздөр. Мисалы үчүн, тоого экскурсияга чыктыңар дейли. Мына ошол экскурсияга чыгып атканда, тамак жасатканда колуңардан туз түшүп, топого аралашып калды дейли. Башка туз жок. Анда туз менен топуракты кантип бөлүп аласыңар? Мына ушулар боюнча ойлонуп, оюңарды күтөм. Ушул оюңар, силердин айткан оюңар бааланат. Демек, сабагыбызды жыйынтыктайлык. Бүгүн биз силер менен заттардын физикалык касиеттерин талдап, жана алардын каякта колдонулушу жөнүндө кыскача маалымат алдыңыздар. Анда эми үйгө тапшырма бере кетейин. Үйдө, мисалы үчүн, үйдө 3 затты алып, ошол 3 заттын физикалык касиеттерин далилдөө максатында эмне үчүн ошол зат кандай материалдардан жасалган, эмне үчүн ошол материалдардан жасалгандыгын кыскача жазсаңыздар, оюңуздарды бөлүшсөңүздөр.
Анда бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта туруңуздар.